батып, ай чыкканча үрүл-бүрүл кадырман конок келди бизге бүгүн. Калкыма арнап ырын, айтып сырын, кайрадан бизге келди кадырлуу күн. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен кадырлуу кеч программасындабыз. Бүгүн бизде ары таланттуу, ары шайыр меймандарыбыз бар. Анда бүгүнкү программабызды шаңга бөлөйт деген ишеничтебиз. Анда келиңиздер. Бүгүн биз меймандарыбызды тааныштыруу менен программабызды баштамакчыбыз. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы даярдыкта келдик. Мынакей бүгүн биздин программабызда аябай шаңга бөлүш сиздердин колуңуздарда, ошондуктан тартынбаңыздар, ырдаңыздар, бийлеңиздер. Кыскасы программабызды шаңга бөлөп бериңиздер, Келиңиздер, анда бүгүн биз аракет кылабыз, Анда биз программабызды баштаардан мурда сиздер менен таанышып алалык, теле көрүүчүлөр менен. Биз негизи башынан бери айтып келебиз, бизде баягы көмүскө айылдагы көмүскө таланттарды эл алдына алып чыгуу болгондуктан максатыбыз баягы белгилүү таланттардан сырткары сиздерден наразы болуп кетпеңиздер. Анан себеп дегенде чын эле баягы айылдагы талант ээлерин көп адамдар байкашпайт, өздөрү дагы баягы кысынып ошол талантын чыгара алышпайт да. Анан биз мына ушундан пайдаланып ошол таланттарды бир өздөрүнүн көңүлүн ачып, элдин көңүлүн ачып бир эфирге алып чыгалы деген максатыбыз да. Бизде мейманда эмгекчил айылынын тургуну, акын агабыз, ырчы, комузчу дегеле көп кырдуу талант ээси Замирбек Шакеев. Бара келди. Алыстан келди, ошондо айылдан атаратып келип калды. Андан кийинки мейманыбыз Нарын райондук маданият үйүндө ийрим жетекчилик кызматты кылган, ошондой эле ырчы Майрамкүл Деркенбаева эжебиз. Бара келди. Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын актер ырчы агабыз Идрисов Алтынбек байке. Кош келипсиз. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эми бүгүн биз программабызды бир шаңга бөлүп алалык. Кимиңиздер ырдап бересиздер? Алыстан атап белашты. Баштайлы, алыстан келиптир. Келиңиздер, анда биз мен ушул салып болуп калган бөлүктөрүбүз менен тааныштырып өтөйүн. Бизде ар кандай бөлүктөрүбүз бар. Өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көрсөтүү, импровизация, кызыктуу учурлар. Кыскасы, ушул программанын жүрүшүндө ушул бөлүктөр менен чогуу биргеликте таанышабыз. Келиңиздер, анда бир артка кылчайып, артты көздөй кайрылып, бир кызыктуу башыңыздардан өткөн учурду эстеп беребиз. Кыздын 40 жашы улу Майрамкүл эжеке. Келиңиз анда. Күтүүсүздөн болуп кеттиби? Күтүүсүздөн болуп кетти. Бирок чыгармачылык адамдарда мындай кызыктуу учурлар абдан көп кездешет, Жаңы барып калдым Москвага. Анан барып калганда аякты такыр билбейм да. Такыр билбейм, эч кимди тааныбайм. Анан тиякта жалаң эмелер айтышты да. Биякта милиция көп болот аябай. Милициялардан абайлап жүр. Милицияларды көрсөң кач деди да. Деп анан качыш керек экен деп ойлоп анан бир күнү көчөгө чыгып жумушка кетип баратам.
жумушка кетип баратсам артымда бир милиция келатыптыр. Аны көрдүм да эле сразу качып жөнөдүм чыркап элечи. Өлө чыркап качып бартам тиги кубалап келатат. Бир малдан келиптир, бир машина туруптур. Машинага акырын мынтип жашына каздым. Жашына казсам тиги кайдан жайдан келди билбейм, маңдайымда туруп калат байдычы. Маңдайымда турат. Гражданка документ деди. Сразу документимди бердим. Кыргызчабы? Орусча айтат да, кыргызча айтпайм. Документ покажите деди. Анан документимди бердим. Документимди берсем, документиңиз жакшы эле турбайбы? Анан эмне качып атасыз дейт. Анан болсо өлө качтым да. Мындай этептин айтуусу боюнча жүрөгүңүз түшүп калды. Шокко түшүп калды. Анан ошол жерде кандай акалда болдуңуз? Ыйлабайдыңызбы же күлүбайдыңызбы? Башка бөтөн жерде жүрүш оңой нерсе эмес. Убагында мындай аябай коркунучтуу эле окуя болот. Анан өтүп кеткенден кийин анан өзүм ойлосом күлкүлүү да. Мен документим туура экен деп басып калдыңыз анан. Келиңиз анда Алтынбек байкеде дагы бир кызыктуу учур бар болуш керек. Бизде кызыктуу учурлар көп эле. Ошо көптүн бирин. Көптүн бирин айтайын. Эми элде машина кандай экенин билбейм, бир жаңы машина алып. Анан баягы водительдерден мындай көрүп жүрчүмүн да. Машинаны майды багажга салып коюшуп элечи. Анан накат кое берип айдап эле ушинтип эле май экономдойт да. Анан мен да ошентип бир күнү машинага багажга салып коюп майды. Анан жолдо келатабыз, анда тиги эки нарында иштеп жүрдүк. Анан эки нарынан келатып жердин айылына жеткенде машина өчүп калды да. Келатып өчүп калып атпайбы? От алдырсам от албайт. Анан жаңы айдап атасың, эмне кыларын билбей эле анан жерге түшүп бир участкага кетип бараттыр. Эрнис деген байкебиз. Анан Эрнис байке могу машина от албай калды десем эле. Эмне болду дейт? Билбейм, келатып өчүп калды десем, ал келип каччы деп эле келип эле от алдырса, бир от алып туруп кайра өчүп калды машиначы. Туу эта бул деп эле капотту ачып алып бирдеме кылып атышат. Анан өкүл атага чалдым, өкүл атама чалсам ал келди. Келип эле анан шлангын сууруп алып эле багажды капотто эмени ач деди, бакты. Анан ачып эле тынчашы деди. Тынчап атам, үйлөп атат да, эмне болуп атат дейт, эчтеке болгон жок. Сен баягы буркулдап атабы дейт, жок буркулдаган жок десемчи. Туу эта май бар беле деди, анан майды куйсак эле от алып кетпеди машинага. Көрсө май жок болчу да. Май жок эле дейт. Жок, ошол эми водительдерден көргөн нерселерди кылат экенбиз да. Ооба. Эми азыр Кудайга шүгүр. Ал Үйрөнүп калдыңыз, да. Бир күнү келинчем экөөбүз базарга барабызбы? Балабыз жетирип алыпчы. Анан жанагы бир нара эмеге кире калдык, магазинге кирип эле продукт алдык. Анан ошо баланы мен жетирип жүргөм, унутуп калыптырмын баланычы. Продуктун алып эле эшикке чыгып алып экөөбүз эшикке чыгып келгенчи. Эшикке чыксак эле бала гана дейт. Карасак жок. Көрдү ичинде калып калыптыр балабызчы. Магазинде алып калыптыр. Болот экен да булчу. Ооба. Силер унутуп калат экенсиң. Сумкабызды унутуп калып, таксиге түшүп алып кайра бирөөнү сумкамды унутуп калыптырмын эмегечи. Базарга. Мен малдан кийин эле ойлоп кеттим да. Сумкам жок. Сумкам жок деп кыйкырып туруп, машина уже жүрүп баратат да. Монтип ачып чыгып баратсам, "Эй, токто. Кака" деп тиги такси аябай коркуп кетти. Коркуп да анан. Жүрүп баратса эле мен түшүп кеткен атам да, шашып сумкамды эстей Эмес барга да ойлоду да, эпилепсия. Эпилепсия барга деди. Эмне болду буга? Замирбек байке. Эми жоош кишидечи өтө деле кызыктуу окуялар болуп кетпейт экен. Сахнада айылда клубда концерт коюп атабыз. Ага чейин эле даярданып, мынтип жүрүп. Мээбиз чарчап калганда чыгып сахнага чыгып туруп эле ырдайм деп ырдын проигрышын ойноп туруп ырымдын башын таппай калдым. Такыр элечи. Анан рахмат деп эле кирип кеттим. Ушундай болуп экен да. Ооба да, таппай калсаң ошол жерден такыр эстөөгө да мүмкүн эмес. Ошо элдин сүрүнөн да эстей албай калат экенсиң. Абдан жакшы кызыктуу учурлар болду. Бир көрсөтүп күлүп алдык. Теле көрүүчүлөргө бир жагымдуу ырды эсте сунуп өтөлүк, келиңиз. Майрам Гүл эже. Мен Асанкалы Керимбай атабыздын кайдасың деген ырды Ошол.
биздин экинчи бөлүк элден берилген суроолор. Анда экранга назарыңызды буруп койсок. Алтынбек сага мындай суроо. Эгер 3 аялың болсо, анын 3 аялың өзүрө чырдаша кетсе, ошону кантип элдештиресиң? 3 аял алгандан деле корком өзүчү. Азыртадан ойлонуп баштадыңызбы? Жок, чын күтүүсүз суроо болду. Анан өз ара чырдашып кетсе эмне кылат элеңиз дейт. Анан аны негизи муну 3 аял алгандан кийин айтпасак болбойт. Оюңуз барашы. Кудай сактасын эми. Андай нерседенчи. Муну чын 3 аял алгандардан сураш керек. Жок, бирок сиз эми мисалы мен бул суроону берүү телекөрүүчүдөн дагы сизге дал келип калганына мен абдан кубанып жатам, себеп деген сиз актёрсуз да. Анан бул жерден актёрлук чеберчилигиңиз менен пайдаланып жооп берип кетиңиз. Эми мен ошону практика жүзүндө көргөндө анан айтмакмын деген нерсе болбойт да. Ошондуктан сиз айтыш керекпи? Мындай мүмкүн эми Кудайым сактасын, ал баягы жашоодо болуп кетпесе дагы өзүңүз бир ошону ойлонуп жүргөндүрсүздүр да. Кудай сактасын эми үчөөнү алып келип отургузуп туруп эле бирденчени кофе бермекмин. Кой урушпагыла депчи эми баары. Ачуу кофе, кара шоколад. Кара шоколад. Үчөөң мына 3төн ичкиле дагы. Сен банкрот болосуң анда кара шоколад бере бер. Келиңиздер анда. Чаялдын чырдашып атканын көргөндөн кийин элечи. Алардан биринчи өзүң чырбашташың керек да. Ой жол ошол да. Жакшы жооп болду. Үйрөнүп алып. Ооба эмне болду? Бул да жакшы жооп болду. Жакшы жооп болду. Келиңиздер анда экинчи жоопко назарыңызды салып койсок. Саламатсызбы Майрам күн. Чыгармачылыкты тандайт белеңиз же үй бүлөнү тандайт белеңиз? Эми бул аябай оор суроо экен. Чынында чыгармачылыкта деп жүрөбүз, үй бүлө деп да жүрөбүз. Эми, конечно, үй бүлөнү тандайм го. Гоосу дагы бар болуп калды ошондо. Биринчи үй бүлөнү тандайм го, Бирокчу, чын эле баягы мындай айта келгенде азыр көрүүчүлөргө дагы апей да анау, ал эмне чыгармачылыгыбыз үй бүлөнү тандабайбы деген нерсе болот да. Үй бүлөнү тандайм. Бүттү, үй бүлөнү тандайм, чыгармачылык таштайм деп кой. Анда бүгүндөн таштайсыз. Жок, азыр пока Көрдүңүзбү? Мен ката дейт. Жок, сен Майрам мындай жакшы сүйлөткөн мындай. Баа кыргыз болгондон кыргызча сүйлөшкөн да туруп. Бирок мен буну түшүндүм. Россияга барып келип, жана пока, конечно деген сөздөрдү кошупчу. Ооба. Байкап атасызбы? Молдо айтат дейт да, молдочу. Имам отурат дейт. Анан эчтен экөө орусча сүйлөшүп кетиптир да. Мешитке киргенде орусча сүйлөбөй, аяктан сүйлөгөнгө болбойт деп тиги айтып келатат дейт да. Анан эмнеге болбойт Эми бул деле биздин тил го деген го. Анан жүрүнчү басы имам барады, имам эшит барыптыр да. Анан такыр айтыңызчы. Бул орусча сүйлөп атат. Бул мешиттин ичинен орусча сүйлөгөнгө болбойт десе, конечно болбойт деп койгондой болду. Сөзсүз түрдө үй бүлөмдү тандайм, анткени бала мен үчүн аябай Кымбат, кымбат. Сөзсүз түрдө үй бүлөмдү тандайм. Туура айтасыз. Ошон үчүн айтканда балалуу үй базар депчи. Урматтуу Замирбек. Азыркы заманда акчалуу адамдын мээнети акталабы же болбосо акчасы жок бирок акылдуу адамдын мээнети өз жемишин береби? Акылдуулугу менен го. Ошол нерселер да негизгиси. Ошол акчага, ошол акылдуулугу менен, аракетиң менен жетсең болот. Негизги жемиш ошол го. Ооба, мен бүгүнкү суроонун өзгөчөлүгүн мындай деп айткым келип атат, себеп дегенде бир тарабы дагы туура, экинчи тарабы дагы туура, мындай ойлоп келсең да. Мисалы, бүгүнкү күндө баягы акчасыз дагы эч нерсе жүрбөйт, туурабы? Өзүңдүн аракетиң болсо ошону сен байыйсың, акылдуу болсоң байыйсың депчи. Бирок азыркы заманда акча болбосо дагы эч нерсе жок экен, Анан бүгүнкү берген суроолор абдан мага маанилүүлүгү дагы жагып жатат, бир жагынан сол жагынан абдан жакшы болду да, Бирок азыркынча негизи акча акыл чечип калган. деген деле бул туура нерсе го, бирок акчаң болсо башың иштебесе деле оокат боло берет. Деген нерсе болду. Абдан бүгүнкү суроолор мага абдан жакты, элдин берген суроолору. Келиңиздер анда бир сиздерге кол чаап коелу. Сөзү обону жана Жакып Сыдыков деген майкебиз. Алдуу киши менен көп иштештим. Анан ушуларды атайын жакып койгом, анан ушуну сиздерге тартуулап берейин. Келиңиз анда.
Аккордеон не окшойт да го. Ошондо кимдин аккордеону болот? Илгери тиги. Мындай болуп турбай. Ыр жөнүндө болуп атпайбы? Кудага бирөөлөр барып калат дейт да. Анан келин сен бай ырдап койбойсузбу деп бир кудага ыркесе сунуп атсана тиги куда туруп минтип коет дейт. Эми мен тиги мындай аппараты жок ырдай албайм, мага пианино керек деген го. Түз анан үйүнүн эси угуп калып анан кошунасыныкына барып пианино сурап келиптир. Эринбейчи. Эми атайын кудалар келсе кой сыйлайлы деп анан пианинону көтөртүп келип алып келип койдуртуп, "Ай куда, мына сиздин тилегиңизди аткарып коелу" деп пианинону алып келдик десечи. "Ай рахмат куда" деп туруп келип жөлөнүп алып ырдап атат дейт. Көз алдырып тоосулган нерсе. Анан саганда инструмент жакшы нерсе бул өзүчү. Шоша бир кол чап алам. Анда мен Замирбек байкеге суроо берейин деп турам. Замирбек байке, айтсаңыз, сиз канча жылдан бери ушул ырдап келесиз? Бул тукумдан калган бир өнөрбү? Же өзүңүз эле бир шыгыңыз, канча процент? 99% талант, 1% шык деп коет, келиңиз. Бул нерсе ушул тукумдан тукумга өткөн нерселер да. Биздин ошо чоң атабыз комуз чертишкен. Андан кийинки ошо аталарым бүт эле ошо комузда ойнойт, баянда ойношот, аккордеондо ойношот. Мен өзүм ушу өзүмдүн атаман үйрөнгөм. 8-классымда үйрөнгөм ушул аккордеонду. Анан башка мындай бөлөк кишилерден деле үйрөнгөн жокмун. Ошо атамдан үйрөнүп алып ошонун аркасынан ырчылык өнөрдү аркалап келатам. Үчүнчү бөлүк бул импровизация. Башкача айтканда, тактап айтканда, сиздер баягы үнүңүздөрдү чыгарбайсыздар, күлбөйсүздөр, кыскасы үн чыгарбастан мимика менен, жамсоо иретинде, азыр мен сиздерге тапшырма берем, ошону аткарып бересиздер. Бизде негизи баягы сиздер чыгармачылык болгондуктанчы, көбүнчөсү кыяк, аккордеон, ошонун баардыгын жакшы билесиздер да. Анан эми ушуну болгону баягы музыкалыгы жок эле, баягы кол менен туура берүү деп сиздерге жеңилирээк нерсени берип жатабыз да чыгармачылык адамдарга. Анан келиңиз анда гитарада ойнойт экен анда. Майра менен Жакшы, болчак. Алтынбек байкеге барабанды ойнойт экенсиз. Барабан? Такшы элеби? Ойнойм да мен. Мен илбой ойнойм го жерге. Өзүңүзчү кыяктан башка дагы кайсы аспапты ойнойсуз? Негизи мен көп эле аспаптарды ойнойм. Бак бүт сулук менен ойнойм да. Комуз деле ойнойм, гитара деле ойнойм. Чопо-чоор дагы чейип убагында окуганда үйрөндүм. Бас, мыкты ойнойт деп ойладым да. Мен ойнодум да азырчы. Чопо-чоорду ойнойт экенсиз. Сурнай деле берсеңиз болмок экен деп атам. Сурнайды билесизби мындай? Гердей сурнай. Гу-гу-гу дейби. Мындай болсо жакшы болмок да. Келсе чопо-чоор деле. Чопо-чоорду ойнойт экен. Ошондон мен ойногон атам. Атарытып алыстан келсе, Замирбек байкени дагы ырдатпайлы, кандай дейсиз? Туура. Келиңиз анда Замирбек. Келиңиздер, мен сиздер үчүн эң сөбө деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот.
Чын эле талантыңыз абдан жакшы экен, жакшы ырдап бердиңиз. Анан айтыңызчы, өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Деги эле азыр айылда эмне кызмат кыласыз? Мүмкүн мугалимдерсиз же болбосо мал чарбачылык? Мал чарбачылык эле. Анан мал кайтап жүргөндө созуп ырдап коесуз. Негизгиси ошол да. Жүргөндө эле аябай жакшы ырдачу. Окуп жүргөндө эле аябай сонун ырдачу. Ошол үчүн бир кол чабалып өзүбүз кубаттап отуралык. Келиңиз анда, мен Майрам Кулежеден дагы бир жагымдуу ырдести окугум келип турат. Келиңиз анда. Деги эле ушул кызматты аткарганыңызга же болбосо чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Негизи чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүмө кичинекей кезимде эле ырдачумун. Анан филармониянын 2 жылдык студиясына тапшырып, ал жакта ырдап жүрдүм. Паризат деген группабыз бар болчу Бишкекте, анда ырдап жүрдүм. Ошо азыр ушул Нарында иштеп атам, маданият үйүндө. Көп эле жыл болду окшойт, ошо окууну бүткөндөн бери эле ушул чыгармачылык келесиз. Келиңиз анда, бир мен Алтынбек байкеден бир тапшырма суранып өткүм келип атат. Себеби өзү актер да, тамадалыкта кызматты кылат. Анан бизге анекдот болобу?
же болбосо бир өзүңүздүн чеберчилигиңиз менен бир актердук өнөрүңүздү көрсөтөсүзбү, деги эле бизге бир өнөр тартып алыңызчы. Туура. Мен эме кылайын. Эми өзү баягы чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөн кийин көп нерсени баягы билиш керек экенбиз да. Ага. Анан азыр эми бир күлкүлүү окуя айтып берейин. Негизи бул болуптур илгеричи. Илгери дейт ушул нарында дейт. Нарын шаарындачы. Анда баягы үйлөр жакшы курула эле кескен дейт. Анан элдер дагы мындай аз эле болуш экен да. Анан могу шаркырап аткан дарыянын жээгинде бир абышка кемпир жашаптыр. Анан күндөрдүн бир күндөрүндө абышкасынын туулган күнү болуп, анан кемпири кой, бүгүн абышкамдын туулган күнү болуп атса. Анан Кудай ушул абышкамдын туулган күнүн өткөрбөгөндө кимдин туулган күнүн өткөрмөк элем деп, атайын ушул нарындан Бишкекке барып, Ош базарына барат дейт. Ош базарына барып, бир бутылка арак закускага деп совестен жазалга салат. Анан экөөбүзгө жетет деп жана одноразовый стаканын экини алып алып, кайра келип, дарыянын жээгинде дасторконун жайып, анан абышкасын чакырып, тоз айтып атат дейт. Келем абышка. Деп абышкасына куюп, өзүнө куюп алып анан, эми абышка жакшылык бизден кетпесин. Жан-Клод Ван Дам теппесин. Жекичан балам качпасын, качып баратып чаппасын. Терминатор атпасын. Бетховен ити каппасын. Индестер кубалабасын дагы, сыйкырчылар дубалабасын. Сага суктанган ушул нарындын абышкаларын чалып ийин, эми абышка Денухан болуп калыптыр, алып ийин деп тур. Алып кеткен да. Анан абышкасына экөө алып отуруп анан мас болуп калышат экен. Анан мас болгондо билесиңер, үйдөчү. Үйдө ким кыйын? Эркек кыйын, Анан баягы эркек Ван Дам дейт, колун мондой түрүп алып эле баягы кемпирине жулунуп атат дейт. Кемпири ошончо жылдан бери чогуу жашап жүрүп жинин билет да. Эми абышка кечирип койчу, мен мастык менен билбей калыптырмын десечи. Абышкасы Ван Дам келатат дейт. Анан кемпир эмне кыларын билбей. Мейли сөккүн, мейли мени тилдегин, башы көзгө катуу сүзүп ийрегин. Мен өзүңдөн башка нерсе сурабайм, суранарым көз жагыма тийбеңиз, суранарым бет жагыма тийбеңиз десе, абышкасы жини келип кетип, менин менчик кемпирим болдуң да, нерке тийип сүйлөгөчү эмне келсе оюңа, көзгө чапсам өзүм билем, бетке чапсам өзүм билем, тагдырың менин колунда. Ай кемпирим, ой кемпирим деп сабап салган экен да. Анан сабап салса баягы кемпир эмне кыларын билбей анан көз масал урдап атат дейт. Кечки туман, эркектердин баары жаман. Кечки туман, билбей турам, кечки туман, өлгөн турам. Калтырдың го, жүрөгүмө вечный арман. Өлөм дейт. Абышкасы мас да. Өзүң өнөрүнө коюп да. Анан баягы кемпир эмне кыларын билбей анан нарын сууну көздөй чуркайт экен. Өлөм депчи. Анан баягы абышкасына тас эмен тиги дөшөгүн салып берип, аны жаткырып коюп, нарын суунун жээгине барып, баягы кемпир ажалга кайрылып атат дейт. Ажал. Уже надоел. Азыр сууга секирем. Калкытып койбой агысып кете. Говорили да депчи. Красиво барып келелеме бар. Деп анан баягы ушинтип Кудайга жагынып атат дейт. Жагынып атканда эле бир маалдар таң атып кетет экен да. Анан баягы абышка кечеги күндөрүн эстеп, анан кемпирим өлөм деп жүрдү эле деп анан нарын сууну көздөй чуркап, анан артынан барып колуна карап жетишип калат экен. Эми кемпирим кечирип коем, кечинде чын мастык менен билбей калыптырмын. Үйгө барганда эле алдыңга чөйөн, ай кемпирим кечирип койчу, кемпир десе, баягы кемпир айланбачы, турчу нары деп. Мен өлөм дедим, өлөм. Десе баягы кемпир абышка эмне кыларын билбей. Тарынба садагам тарынба, ушинтип илем алдыңда, карганда өкүртүп боздотпой, өлбөй эле тура турчу жанымда. Карганда өкүртүп боздотпой, өлбөй эле тура турчу жанымда десе баягы кемпир. Айланба көпөлөк, ак көпөлөк, акмалап көпөлөк, ак көпөлөк, кыялым менин бөлөк, ойлорум менин бөлөк, кемпириң бүгүн өлөт. Десе анан баягы абышка өлөм дегенин өлөп турбайбы деп нар жакка барып алып, отуруп алып туруп анан деп ыйлап атат дейт. Баягы ал кемпири
уже ауышкасына уже айтты айтарынчы. Анан сууга секирем деп турат дейт. Ажал, мына секирген там. Деп анан уже баштап дейт да. Чогуу санап коелу, 3-кө чейин, Мына ажал кеттим деп. 1, 2, 3. Ами арак эле турмазбы. Кемпир 3 деп келет ажалга. Ажал, өлөрүмдү ауышкам дүбүргө карап калайынчы деп бүнтө ауышкасынын арасы ыйлап атат дейт. Анан мен ушунда билдим, ушу аял зат ушундай мээримдүү, ушундай зат экенинчи. Бая кечинде токмок жеп эле эртең менен туруп алып эле кайра костюмчун даярдап, бут кийимдерин үтүктөп эле чай пай берип эле бара кой деп кетиргенчи. Анан ушундай кеңпейла болот турбайбы аял заты. Ажал бүгүн өлбөй эле коеюнчу. Ауышкам ыйлап атат, анан эмкиде сөзсө деп анан ауышкасынын жанына барып, ауышка, көзүмдөн жаштар улам, токтобой тып-тып тамган, акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам, камчалык урган күндө болду эми урба тийбе, акыркың болсун ушул жүреми кетти күйгө, акыркың болсун ушул жүреми кетти күйгө. Деп ауышка менен кемпир үйүнө барышат да. Ауышка ушундай ыраазы болот дейт. Анан баягы айткан эркекче айткан сөзүнө туруп, алда бир бутылка арак, совестен жасалга салат. Анан одна разовый стакандан экини алып алып, анан кайра келип, кемпирдин алдына чыгып кеткен да. Анан кемпирине куюп, өзүнө куюп, анан кайра мас болуп калышат экен. Мына азыр башталат да жомокчу. Анан кайра мас болуп калышат дейт. Анан ауышкасы минтип ырдайт дейт, кемпири менен минтип коштоп атат дейт. Ауышкасы баштап, кылганым үчүн, урганым үчүн, дагы бит таң ара калайын десе кемпири, аячы мени, урбачы эми, мен кантип эле өлүп калайын деп. Анан сондай айымге апаларыбыз аман болсун. Апаларыбыз өтүп кеткен майрам менен. Чоң рахмат, мынакей бүгүнкү берүүбүз дагы абдан бир азыркы замандын жомогу менен, соңуна чыкты окшойт. Сиздерге дагы чоң рахмат келип бергениңиздерге, чыгармачылык ийгилик каалайм. Ар дайым үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир нерсенин башталышы, аягы болот дегендей, мынакей бүгүн биздин программабыздагы абдан бир шаңдуу маанай менен жыйынтыкталып отурат. Анда кийинки берүүлөрүбүздө амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.